Кыргызстандын залкар улуу жазуучусу, коомдук жана мамлекеттик ишмер Чыңгыз Айтматов Талас облусуна караштуу Кара Буура районундагы Шекер айылында 1928-12 декабрда туулган. 1948-жылы ветеринардык техникумду, 1953-жылы Кыргыз айыл чарба институтун, 1956 жана 1958 жылдары жогорку адабий курстарды Москвадан аяктаган. Андан кийин журналист, Литературный Кыргызстан журналында редактор болуп иштеген. 90-жылдардан баштап СССРдин жана Кыргыз Республикасынын дипломатиялык миссияларын башкарган Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын жаралышына анын балалык чагынын ата мекендик согуш жылдарынын туш болушу бирден бир себеп болгон. 1952 жылдан баштап анын Ашым, газетчи Дзюо, Кайракта, Сыпайчы, Ак жан, Түнкү сугат, Асма көпүрө аңгемелери жарык көрө баштаган. Чыңгыз Айтматовго анын дүйнөнүн көптөгөн элдеринин тилдерине которулган Жамила повести дүйнөлүк атактан алып келген. 1960 жылы Тоолор жана Талаалар баяны жыйнагы үчүн Айтматов Ленин сыйлыгына татыктуу болгон. Жазуучунун чыгармалары анын 60-80 жылдардагы бетме-бет Кызыл жоолук жалжалым, Бото көз, Биринчи мугалим, Саманчынын жолу, Жаныбарым Гүлсары, Ак кеме, Эрте келген турналар, Деңиз бойлой жорткон ала дөбөт повесттери, Кылым карыткан бир күн, Кыямат, Кассандра тамгасы, Тоолор кулаганда романдары маданий маанидеги дүйнөлүк окуяга айланып, Чыңгыз Айтматовду 20-100 жылдыктын акырындагы 21-100 жылдыктын башталышындагы залкар жазуучулардын бири, рухий турмушту эң татаал абалындагы чагылдырууга жөндөм шыгы жеткен сүрөткер катары таанытты. Чыңгыз Айтматов кылымдар тогошкон азыркы доордун чыгармалары эң көп окулган жазуучулардын бири. Анын китептери 170тен ашык тилге которулуп, 60 миллиондон ашык нуска менен басылган. Алар коомдо билим берүү, тарбиялоо процессинин ажырагыс бөлүгүнө айланып, дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө мектептердин жана университеттердин программасына кирген. Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу, социалисттик эмгектин баатыры, Кыргыз Республикасынын баатыры, Дүйнөлүк көркөм сүрөт академиясынын, Европа илими, тарых жана адабият академиясынын, Германиянын көркөм өнөр академиясынын, Кыргыз Республикасынын улуттук илимдер академиясынын, башкы академияларынын ардактуу мүчөсү, дүйнөнүн бир катар университеттеринин ардактуу доктору, СССРдин жана Кыргыз Республикасынын атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси, Ысык көл форумунун президенти, Рим клубунун мүчөсү, Ленин жана СССРдин Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктарынын, Германиянын, Индиянын, Россиянын, АКШнын, Туркиянын, Франциянын, Япониянын эл аралык сыйлыктарынын лауреаты, Ленин Октябрь революциясы, эл достугу, эмгек кызыл тоо 1-даражадагы Манас орденин, дүйнөнүн көп өлкөлөрүнүн жогорку мамлекеттик сыйлыктарынын ээси. Өзүнүн залкар уулунун дүйнөлүк адабиятты, көркөм өнөрдү жана маданиятты өнүктүрүү ишиндеги сиңирген эмгегине мекенин урмат көрсөтүшү катары Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен 2008 жылы Чыңгыз Айтматовдун жылы деп жарыялаган. Чыңгыз Айтматов 2008 жылдын 10-июнунда 80 жаш курагында дүйнөдөн кайтат. Бирок анын чыгармалары кыргыз жана башка улуттардын эл үчүн түбөлүк жашай берет. Кыргызстандын залкар улуу Чыңгыз Төрөкулович Айтматов жөнүндөгү жаркын элес кыргыз элинин эсинде түбөлүк сакталат жана анын чыгармачылык мурас дүйнө элдеринин жалпы адамзаттык маданиятына баа жеткис салым болот. Чыңгыз эле чыгаан уулу кыргыздын. Автор Акишова. Чыгарманын пайдубалын тургузуп, бүт дүйнөгө тааныттыңыз кыргызды. Кыйын кездин каармандарын жараткан кимдер билбейт кыргыз уулу Чыңгызды.
Жылдыз өчпөйт, чыңгыз өлбөйт дегендей, ай алаамга жарык нурун таратты. Аттиң дүйнө торкулуу той берерде, гүл саратты чапкан бойдон баратты. Тулпары барат каректери жаркырап, туяктары таш үстүндө жанчылат. Чындыгында чыгаан уулун жоготуп, кыргыз калды ысык жашы тамчылап. Кылымдарда бир жаралган кыргызга окшоштурам сизди чолпон жылдызга. Чыгаар бекен сиздей чыгаандар талантына таазим кылам Чыңгызга.